Бул кыздардын да колу буту бар, көзү бар. Эмнеге бизден кем? Даже бул кыздардан бизден да лучший визажисттер чыгат. Мен өзүм тагдырыма жолуга электим да. Биринчи топ, экинчи топтогу алмайтылуу бар кыздар. Жанан эркектердин баардыгы сулуу кызды көрсө ошол жака кетет да. 3 күн мурун ушундай сунуш келди. Депутаттыкка. Халаттарды кийип, жашынакай духилерди себиңип алып өзүңөрдү карап жүрсөңөр, эркегиңер эч жака кетпейт. Швеяны үйрөнгүм келет, кулинарияны үйрөнгүм келет. Качан тойго барабыз? Тура эмес коюп алчумун макияжды. Мына мага окшоп кирпиктер чапташып алып, аяк биягын жасашып алып, баары сулууну койбоймбу. Жанында колдоп турган жолдошу болсо, жанында балдары болсо, ошо аял зат бактылуу болот. Жүрөгүңөр каалаган нерсени жасагыла. Ай, кыздардан да эркектер сулуу болуп атпайбы? Андыктан давайте. Каалоо болсо карды дагы эритсең болот деген сөз бекерин айтылып калбаса керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген 6 айымга азыркы тапта макияж жасоону үйрөтүп жаткан Жика Садыр кызына келген чагыбыз. Эмне үчүн ал кыздарды тандап алды, ал кыздардын кыялы кандай? Ошол боюнча биз алдыда чагылдырып беребиз. Саламатсызбы эже? Мынакей, азыркы учурда көпчүлүктүн колунан келбеген нерсени жасап атыпсыз. Бул жардамга муктаж 5-6 кызды үйрөтүп жатасыз. Келиңиз алгач ушул кыздарга эмне себептен ушул макияж жасоону үйрөткүңүз келди? Анткени көп адам мындай нерсени кыла бербейт. Саламатсыздарбы? Биз Айдананы, именно Айдананын фондун колдоп, Самат экөөбүз бизди чакырган, анан биз бара албай калганбыз. Бирок мен Айданага айткам да, сразу эле ушундай фонд ачып атам, жеңе келип кетиңиздер, келип ырдап берип кетиңиздер дегенде эле мен азыр колуман келип атканда, ушундай мүмкүнчүлүк колумда турганда, ушул кыздарды арасынан окутуп коеюн, кызыккан кыздар болсо, окутуп, үйрөтүп, колуман келген жардамды берейин деп. Анткени бул кыздар дагы баардык эле кыз киши ушундай нерсени мечтайт этет го, бирөөнү боеп, сулуулук тартуулагысы келип, бул кыздардын да колу буту бар, көзү бар. Эмнеге бизден кем? Даже бул кыздардан бизден да лучший визажисттер чыгат. Лучший чыгат да, анткени булар отуруп алып, аябай башкача сезимтал адам болушат да. Азыр мен ушу кыздарды келип, аябай чынында кече келгенде ушунчалык ыйлагым келди да, көрүп алып, эже келди, жан талашпай окуйткем деп, даже ушундайды предоставлять этсең да келбей коюшат да. Даже окугула деп ата-энелер кыздарына акча төлөп берсе дагы сабактарды калтырышат да. Булардын арасынан тим эле эрте келип алып, 12-де келип алып күткөн кыздар болуп атат. Ошолорду көрүп алып мен чынында аябай мындай билбейм, ыйлагым келип атат да. Бул кыздардын да колу буту бар, көзү бар. Эмнеге бизден кем? Даже бул кыздардан бизден да лучший визажисттер чыгат. Стараются да. Аракеттерин кылып атышат, молодцы. Буюрса колуман келген жардамды берип, жакшы визажист кылып чыгарганга аракет кылам. Негизи эле ушул, мисалы үчүн жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көргөндө жашоого болгон көз карашыңдагы 100%, 360 градус алмашып, анан дагы бар нерсеңе ыраазычылык билдирип, бар нерсеге ыраазы болуп каласың да. Азыр деген чын эле отуруп алып, менде мондай проблема, анан меники монтип атат, мен тигиндей болуп атам, биягыма жетпейт, тиягыма жетпейт деп ушинткендер бар да. Колу буту бар, көзү бар. Мындай Кудай ушул нерсени бизге берсе дагы, биз ошол нерсеге ыраазы болбойбуз да. Көп адамдар азыр толтура ушундай адамдар. Анан ушундай адамдарды көргөндө ыраазы болосуң да. Кандай ушу болгон нерсе, берилип аткан нерсенин баарына ыраазы болуш керек да. Адамчы канча деген балдар кыйналып атат. Канча деген ата-энелер ушу балдарына жардам сурап жүрүшөт, бир жери ооруп, операциялар. Действительно азыр көп го кыйналгандар, жардам сурагандар. Ошон үчүн мен ойлойм да, колуңда барбы, колуңан келип атабы, лучше бирөөгө жардам берип,
өзүбүздөн ашып турса, өзүбүзгө жетип башкаларга ашып аткан болсо, эмнеге биз ал нерсени кыла албайбыз? Колубуздан келсе жардам берип, бирөөгө жол көрсөтүп, ушул нерседен мен айтып атам да бул кыздаргачы, силердин ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар депчи. Кудайым ар бир адамга өзүбүзгө рызкы берген, бул кыздардын да клиенттери чыгат. Ушуларды көрүп, башкага барып 500 сомго жасаткандан көрө ушул кызга барып 500 сомго жасатып алайынчы макияж. Еще сооп кылат, сооп иш кылат да, ошентип барып кылдырып иштеп калышсын деген эле ой. Жылдыз эжекебиздин да ушул өзүнүн макияж жасоосун үйрөнүп жаткан бардыгыбыз көп эле көрүп калганбыз эжекебизди. Рахат эжекебиз дагы үйрөнүп жаткандардын катарында окуйт. Саламатсызбы эже? Кандай? Саламатсызбы. Саалыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Сизди көп эле көрүп жүрөбүз эже, бирок Рахат эженин жан дүйнөсүндө эмне жатат, эмнеге кызыгат деген суроого жооп ала албай жүргөн. Бүгүн буюрса сизден жооп алам деген ойдобуз. Алга сиз мени таанышалы эжеке. Кайсыл жактын кызы болосуз? Мен Жалал Абадтан болом, 34 жаштамын. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Азыр жумуш жок эле жүрөм. Жумуш эмне, кандай жумуштарды жасаган жакшы көрөсүз негизи эле? Торговля, сатканды жакшы көрөм. Анан азыркы учурда макияж жасоону үйрөнүп жаткан учуруңуз экен. Өзүңүз негизи кызыгасызбы? Эмнеге кызыгам? Өзүмө да керек болчу, туура эмес кое алчумун макияжды. Өзүңүзгө жасачуңуз? Өзүмө жасачумун. Азыр эми буюрса экинчи окууңуздар болуп жатыптыр. Жагып атабы эжеге? Ооба. Аябай жагып атат. Швеяны үйрөнгүм келет, кулинарияны үйрөнгүм келет. Ошого мүмкүнчүлүк болот эже үйрөнгөнгө? Убакыт жок барганга. Жумушта иштеп аттым, азыр иштебей, пока жумушумду токтотуп атам. Эмне жумуш эжеге? Сыр болбосо. Кафеде посуда моющийся. Ал жакта деген кандай эже? Өзүңүздүн эмгек акыңыз ордунда эле берилеби? Өзүңүзгө жетеби тапканыңыз? Негизи эле аял кишиге эмне керек биринчи? Жанында колдоп турган жолдошу болсо, жанында балдары болсо, ошо аял зат бактылуу болот. Тагдыр да. Мен өзүм тагдырыма жолуга электим да. Кыялыңыздагы адам кандай? Билимдүү. Ак көңүл. Ошондой адам жагат. Өзүңүз билим алганга мүмкүнчүлүк болгонбу эже кичинекейиңизде? Окууну бүткөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин? Окугам. Кайсы жакта окудуңуз эле? Национальный госслужбада. Окугансыз. Анан мен сизди көбүнчө TikTok тиркемесинен көрүп калам эже. Сизде атайын эле мырзалар ошол суроолорду берип сизден жооп алышабы? Ал эмнеси? Өзүңүз атайын Тамашалай берем. Мырзаларды көбүнчө. Тамашалай берем. Мисалы үчүн азыр бир туугандар менен жашайсыз да? Жалгыз жашайм. Жалгыз жашайсызбы? Жалгыздык жанга тийген жокпу же? Жок, көнүп калдым. Жаш өткөн сайын жалгыз болуп баштайсың, коркуу сезими келип баштайт, картайганда да жалгыз калып каламбы дегенчи? Жок, бул убактылуу эле. Убактылуу эле. Эми буюрса Жылдыз эжекебиздин дагы ушул окуу курсун бүткөндөн кийин иштейин деген ойлор бар да, Бар. Жок, за границага иштеп келсем дедим. Элдер жардам берсе, за границага кетмекмин да. Элден жардам болгон жок. Рахат эжекебиз өзү аз сүйлөгөн менен ар бир ишти жасаганды жакшы көрөт. Анан келиңиз, ушул сизге бекер окутуп жаткан Жылдыз эжекебизге рахмат айталы. Жылдызга мен ыраазымын. Мага бекер сертификат берди. Кудай кааласа ошону үйрөнөм. Калбайсыз. Күндө келем. Калбайм. Жана айтып калды го, кечикпей келем деп айтсынчы депчи, кечигип атасызбы? Кечигип атам. Азыр да эжекебиз Маршрутка күтүп эле отуруп калатам. Албай коет ал. Жок. Тобо келет чепте. Алыс жашайсызбы шаардан? Аламинский базарда. Жакын эле экен да? Азыркы учурда өзүңүз айтып калдыңыз, окуп атам, андан сырткары тиш дагы жасатып атам деп. Ал дагы деме өрчүлөрдөнбү? Деме өрчүлөрдөн. Урматтуу кыргыз элим, силердин жардамыңыздар керек. Силер жардам берсеңер, мен кичине чакан бизнес ачып, өзүмө жумуш менен камсыз болмокмун. Же за границага кетип калмакмын.
Азыркы тапта дал ушул макияж жасоону үйрөнүп жаткан кыздардын баардыгы Айдананын фондундагы кыздар. Саламатсызбы Айдана? Көргөн соң алыштабыз. Көптөн бери да ушул ачылышына да барабыз деп шартка ылай бара албай калдык. Ачылышы кут болсун. Бул да болсо абдан чоң жоопкерчилик. Алгач фонддун жаралышы тууралуу. Саламатсыздарбы? Буга чейин көптөгөн фонддор менен иштешип келгем. Ыктыярчы да болуп келгем. Анан ушундай бир чечимге келип, өзүм дагы фонд ачкым келди, кайрымдуулук фонд. Анан 3 ай мурун фонд ачтым. Нурдания деп. Анан ошол ачылышында Жика жеңе ушундай кыздарыңды окутуп берейин деп сертификат берген. Анан буюрса ушул күнгө келдик. Азыр кыздар окуп аткан учуру. Дал ушул фонддо эмне боюнча кыздар бар? Эмне боюнча сага кайрылышат ошол боюнча? Көбүнчө муктаж үй бүлөлөр кайрылышат, жардам сурашып. Азыркы учурда дал ушул макияж жасоону үйрөнүп жаткан кыздардын муктаждыгы эмнеде? Буга чейин макияжды окушкан. Анан ошо повышение квалификации деп коет. Ошо андан дагы өйдөрөөк окутканга, анан ошо кыздарды сурап окуйсуңарбы деп анан чогултуп бул жака алып келдим. Мүмкүнчүлүгү жок деп калдык. Эмнеси боюнча? Бул жакта ошо биринчи топ, экинчи топтогу майтылуу бар кыздар. Кээ бири таяк менен басышат, кээ бири ошо ички органдарынан. Жалпысынан фонддо азыр канча адам бар? Фонддо мындай катталган адамдар жок. Баягы ошо окуйм деп келген кыздарды бул жака алып келдим. Негизи эле ошол кайрымдуулук фонд ачкандан кийинки жыйынтык кандай болду? Сага эмне пайдасы бар болот азыр? Жардам бергим келет. Көп муктаж адамдарга, андан тышкары ошо майтылуугу бар адамдарга жардам бергим келет. Демек, кыялдардын бир бөлүгү болгон бул кайрымдуулук фонду дагы буюрса ачып алган учуруң экен. Анан өзүңдөгү жаңылыктардан сурагым келип турат. Качан тойго барабыз? Дайыма бул суроо аябай күндү келет. Буюрса жакында. Ушул күздө. Ушул жыл күздө. Буюрса. Жакшы. Буга чейин дал ушул биздин Соло медиа порталында силердин аткарууңардагы бир сонун чыгарма дагы чыккан. Ага элдин жакшы көргөн чыгармаларына дагы айланган. Экинчиси, үчүнчүсүн качан көрөбүз? Же чыгармачылык ошо менен токтодубу? Азыр пока ошону ыр жаздырганбыз. Азыр ошол пока эме клипин ойлонуп атабыз. Идея издеп, изденүүдөбүз. Жакшы. Изденүү үстүндөсүздөр. Андан сырткары той дейли жетишпей жаткан учуруңуз бар экен да? Жакшы. Ал эми дал ушул алдыңкы планда дагы эмнелер бар? Фонд менен биргеликте эмнелерди жасасам деген кыялдарың бар? Балким депутат көрөсүздөр. Анткени 2-3 күн мурун ушундай сунуш келди. Депутаткабы? Депутаттыкка сизди даярдайлы дешти. Анан баягы публикада көп жүргөндүктөн ошо байкашкан экен. Анан ошо эмдиги жылдан баштап 25-жыл болот экен, 2025. Анан ошо эмки жылдан баштап сизди даярдайлы дешти. Ушундай сунуш келди. Азыр ойлойм. Ким тараптан? Жогору тараптанбы? Ким тараптан сунуш түштү? ЦИКтан. Охо, жакшы. Мындай өзүңдү элестете аласыңбы ошол образда? Депутат болуп жатканыңды? Буга чейин городской кеңешке койгом да. Анан мындай чоң жоопкерчилик экен. Анан дагы барып көрөйүн дедим. Орусча айтканда рисковать этипчи. Жакшы. Буюрса анда да ошо депутат, жаш депутат Айдана деп тааныштырып калдым. Мүмкүнчүлүк болсун, буйрусун дейли. Анан азыркы тапта көрүп жаткан ар бир адамга мотивация катары Айдана
кандай кеңеш бересиң? Мисалы үчүн мүмкүнчүлүгүм жок же болбосо шартым жок деп эле 4 балдын ортосунда отура бергендер дагы бар да. 6 саны аман туруп иш кылгандан заркангандар бар. Аларга кеңеш. Өзүңөрдү эч качан чекти белгиледейт элем. Өзүңөрдүн жүрөгүңөр каалаган нерсени жасагыла. Анан кредит алсаңар ошол силерге мотивация берет. Иштеп каласыздар. Бизден ошо декан таланына келип ошо обучение кылып атабыз. Азыркы учурда ошо Айка менен чогуу чакыруусу менен, Айканын чакыруусу менен келип бул жерде сабак өтүп бул жерде сабак эметип атабыз да. Аллага шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Үйрөтүп ушундай. Сиз да кызыгасызбы ошол макияж жасаганга? Өзүм негизи аябай кызыгамын, чындыгында. Өзүм боенбойм, бирок кызыгам. Ыраазычылык билдирем, ошол окууну окутуп анан бизге жакшы сабактарды өтүп жатканына. Сабактар аябай кызыктуу болуп атат. Баягы билгендердин биле элегин көп дегендей, күндөн күнгө билбеген немелер, макияждарды үйрөнүп жакшы жыйынтык беребиз деп ойлойм. Көпчүлүгү баягы жакшы баса албай же болбосо ушундай кыйналып турушат, анан аларга баягы тоскоолдук болбойбу? Мисалы үчүн азыр моделдер келип жасап аткан учурунда, үйрөнүү учурунда алар эми бутунан түз тура албагандар бар экен арасындачы. Жок, тоскоолдук болбойт. Анткени ошо именно бутунан тура албаган кызды карасаңар, өзү кандай татынакай кыз, мындай отурганда айтпайсың да, что ушундай кыз экен деп. Анткени бул кыздар мага көптөн бери келишет да. Думанаев тоже модельдерди жиберет, ушундай кыздар да келишет. Анан карап алып, ушунчалык жүрөгүң ооруйт да, чынында жүрөгүң ооруйт. Жашынакай кыздар, анан ошо чын эле мынтип карап атканда кандай кыз деп, анан таяктарын көргөндөн кийин анан эметесиң да, сулуулукту Кудайым берген жашынакай кыздар аракет кылып стараются, они өздөрү тиме сонун болуп боенуп алган. Кудай буйрса, буттарына карабай жакшы визаж болушат. Отуруп алып да иштеген кыздар бар. Кээ бир дагы бар го бизде, мен ошол кыз менен да тааныша албай жүрөм. Буту жок кыз экен, жандай гүлдөрдү жасайт, баласы бар. Ушунчалык аракет кылып, вообще молодец да, молодцы. Наоборот, алар бизге, биз алардан стимул алышыбыз керек, биз ошолордон жашашты үйрөнүшүбүз керек да. Отуруп алып эки бутубуз басып атса дагы нааразы болбой, наоборот, ушул кыздардан биз үлгү алып, биз наоборот ушуларга сыймыктанышыбыз керек. Ушундай болуп алып да, өздөрүн таштап койбой, жүрүп, жанын талашып, бүт нерсени кылып атышат. Дагы мен бир эки кызды тааныйм, алар тоже ушундай оору менен, бирок отуруп алып бирдекелерди сатышат, интернет-магазин менен иштешет, тесмелерди жазап ушундай өздөрүнүн аракети менен кылышат да. Анан биз өзүбүздүн колубуздан бүттүү келип атканда, биз наоборот буларга жардам берип, бири-бирибизге колубуздан келгенде жардам берип калалы. Рахат эже боюнча оюңуз кандай эже? Анткени дайыма ушул эжекебизге жардам көбүрөөк берип баштаганыңызды көрүп калдык. Анан мына тишимди оңдотом деп азыр шашылыш кетип баратат. Убактысынан кечикпей кел деп ушунчалык аларга камкордук кылып атканыңыз көрүнүп турат да. Рахат эже, ошо Рахат эженин биз Айнура эже, Айнура Салахитдинова эже экөөбүз кыштан бери жаңы жылга чейин эле көрүп, Рахат эжени айтып калып, Айнура эже, анан менде дагы өзүмдө ушул эме бар болчу. Биз азыр супер инфо менен ушундайды кылып атабыз го. Негизи өзүм ойлонуп жүргөм да, биз ушундай кылсак, бир карап эле жана до после үчүн эле аларды колдонуу эмес, кийин дагы дальнейшем жардам бергенге, окутканга деп, анан ошо Рахат эжени тандап алып, колубуздан келген жардамды азыр берип атабыз. Азыр тишине кетип, кечээ тишине жазылып, бүгүн 2-ге чакырган экен. Азыр тишине кетти, көрүп атат, бирок ал жазап көрө элек да. Бирок өзү боенуп алат, көздөрүн боёйт, кыйын эже да, аябай колунан келчү эже. Мен эми ойлоп атам, ишенип атам, өзүнө дагы ишенип атам. Мен айтып атам, мен сизге ишенип атам, Рахатчы, келиңиз, мен сизге ишенген ишенимимди актап үйрөнүп калыңыз деп атам да. Потому что мындай возможность эч ким бербейт.
өзүңөр деле көрүп атсаңар керек, мен өзүмдү мактабай эле коеюн, бирок ушундай возможность болуп атканда келип үйрөнүп калыңыз, окуп калыңыз деп айтып атам. Кудай буйрса Рахатженин деле колунан келет. Негизи эле кандай мүнөздөмө бере аласыз, кандай экен? Мындай жакындан таанышып, сүйлөшө келгенде. Рахатжен мындай экен да, аябай өзү бала кыял экен да, бала кыял, оюндагысы эмнени ойлоп атса ошон прямой эле айтып салат экен да. Буга жагабы, жакпайбы деп ойлонбойт экен, бала кыял экен, прямой айтат экен. Азыр ошол зона комфортто, ошол комфортто көнүп калганда Рахатжи азыр ал жактан чыгып кетиш оңой болбой атат да, кыйын болуп атат. Анткени өзү баягы ошо интервьюда айткан болчу, мен деген көп жактарга жумушка барсам албайт, анан мындай тигиндей деп. Бирок ошо зона комфортко көнүп алган, ошол жакта туруп, иштеп, көрүнүп калгандагы эми ошол жактан суурулуп кете албайт атат азыр. Бирок айтып атат, мен аракет кылып атам, тиги жакка бардым, бул жакка бардым, жумушка издеп атам. Мамам оку деп атат, окуйм, кылам. Колуман келсе ошо макияжды кылам, монтем деп дагы мынтип аракеттенип келип атат ошо. Мен кече келгенде кечигип келди. Аябай кечигип келди, күттүк. Өлө жин келди да, жаман нерв болуп күтүп атам. Азыр келбей калса анда всё дедим да. Бирок келгенде сүйүндүм. Значит, болот, буйрса дагы болот деп ишенип атам. Сизге чоң рахмат, негизи эле аябай сонун иш жасап жатыпсыз. Дагы да болсо элге жардамыңыз тийип жүрө берсин. Колдоо бар кезде сөзсүз түрдө эл менен да бөлүшүш керек. Сиз канчалык аларга берсеңиз, жаратканда сизге ошончолук эселеп берсин. Келиңиз, анда көрүп жаткан ар бир айымга айта турган каалоо тилеңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга сиздерге биринчи очередь чоң рахмат, ушинтип колдоп келип, мен чын эле бир колуң кылганды бир колуң көрбөсүн деп айтат. Андан кийин мен бул нерсени эмнеге эл көрсүн деп атам, элдер дагы ушундан үлгү алсын деп атам. Может ошо окугусу келген адамдар бар, ушул нерсени көрүп алып мага жазып калат. Мен кээ бирөөнү билем, кээ бирөөнү билбейм дегендей жазса, кийин дагы ушундай проект менен көп адамдарга жардам бергим келет. Кудай буйрса дагы алдыда сонун чоң пландар бар. Ар бир айым сулуу болгонго татыктуу да. Ар бир аял сулуу болуп жүрүш керек. Азыр көрүп атасыздар, жаштар бардыгы эле депрессияга түшүп кетип атат. Баарында стресс, мотивация алыш керек, психологиядан сабак алып атышат да. Эмне үчүн андай болуп атат? Анткени алар өздөрүн карабай үйдө отуруп, төрөп, ушинтип калгандыктан азыр көп кыздар сулуу да. Сулуу эмес кызды таппайсың эшикке чыгып. Бүттүгү сулуу, бири-бирине окшош, мына мага окшоп кирпиктери чапташып алып, аяк биягын жасашып алып, баары сулуу да койбоймбу. Анан ошолорду көрүп алып үйдө отурган аялдын баарынын психологиясы өлүп эме болуп атышат да, мына стресс болуп атат, депрессия болуп атат. Ошо стресс, депрессия болбош үчүн ар бир аял сулуулукту үйрөнүш керек экен. Эмне үчүн дегенде, жанагынтип эркектердин баардыгы сулуу кызды көрсө ошол жака кетет да. Анан аял үйүндө халатты кийип алып, кирди жууп, 4 баланы, 5 баланы алдай деп отуруп депрессияга кирип кетип атат. Анан тиги апаларыбыз айтып атат да, илгери биз деген депрессиясы, психологиябыз өлбөй, этпей эле биз деген укмуш эле, депрессия болбой эле, төрөбөй эле, эч кандай эчтеке депрессия болбой эле, төрөбөй эле баарына жетишчүбүз деп. Ал убакта мындай сулуулук жок болчу. Ал убакта эч ким кирпик чаптачу эмес. Апашкалар, так что давайте келиндериңерди, кыздарыңарды колдоп окуткула. Анткени азыр деген ушул сулуулук сфера биринчи очередте туруп калды дагы. Кыздардан да эркектер сулуу болуп атпайбы? Андыктан давайте.